Канчалык өз өмүрүңүздү жашап жүрөсүз? Байкап көрүңүз. Биз кыргыз аялдары жашап атабыз, бирок башканын жагдайын чечүү үчүн же башка өзгөрүп кетсе анан жакшы болот эле деп бир тегирмендин парасына түшүп кеткен тыйынчычкандай өмүр сүрөбүз. Тегирмендин парасына түшүп алып айлана беребиз, баары жакшы болсо анан чыгам, азырынча мага ушул жакшы деп. Адам стресс болгон кезде, адам өзүн ойлобой кеткен кезде эң биринчи эмне бузулат? Дем алып, дем чыгаруу бузулат. Отуруңуз же жатыңыз. Эми денени бош коюп, абаны мурун менен жатын тушка алып келиңиз. Жана ооз менен чыгарыңыз. Ооз менен чыгарып аткан кезде абанын чыкканын сезүүңүз керек. Жана абаны жатынга алып келгенде эч кандай көкүрөк кыймылдабай, түз аба жатынга келүү керек. Эгерде аба жатынга жетпей, деп көкүрөктө кырмалып, жатынга келүүсү кыйын болсо, жана аба чыкканын сезүүдө кыйналып атсаңыз, демек сиздин ички дүйнөңүздө мандем бар деген сөз. Аба жатынга келбей атса, сизди кыйнаган ойлор бар, кыжаалат кылган сезимдер бар. Сен азыр өз өмүрүңдү жашап турган жоксуң. Жумуш, мүмкүн кайын журт, мүмкүн күйөө менен отношенияда кыйынчылык, же башкалардын өзгөрүүсүн күтүп атасыз. Ички дүйнөңүздө айтор бир кыжаалатчылык болгон кезде аба жатын тушка келбейт. Башкаларды өзгөртүүнү каалаган кезде, жалпы өзүңүздү жоготуп алган кезде. Ал эми эгерде аба чыгарууда кысылуу болсо, аба чыкканын даана сезбей атсаңыз, демек ичиңизде өзүңүз менен өзүңүз кайнап атасыз. Невысказанный сөздөр бар. Бул деген бирөөлөргө айтылуу керек болгон сөз эле. Бирөөлөр менен чечишип тактап алуу керек болгон мамиле болчу. Ичиңизде өзүңүз менен өзүңүз кайнаган кезде, ооба, бирөөгө айтсам күлөт дейбиз, же болбосо компромисске баруудан, оюбузду айтып мамилени тактап алуудан коркобуз. Бирок жүрө берсеңиз, бул акыры денеге таасир берет дагы, оору болуп өсүп чыга турган нерсе. Сизге мындай бир дептерди алыңыз дагы, эртең менен тургандан баштап эмнени ойлоймун жазыңыз. Мүмкүн бирөө карыз кредитин ойлойт, мүмкүн бирөө күйөөсүн кызганат, дагы мүмкүн бирөө баласын оңдоп алгысы келет, дагы бирөө башка адамдар менен мамилесиндеги таарынычтарын ойлойт. Ички кыйкырыгын укпай калат аял. Ички кыйкырыкты укпай калган кезде, ички кыйкырыкта мен бар болчумун деп туруп, анан оору болуп чыга турган нерсе. Аял киши көбүнчө өзүн унутуп кеткен кезде гинекологияга көптөгөн ооруларга чалдыгат. Бул илимде да аныкталган, жана менин онлайн оффлайн форматта сабактарым бар. Опыттарымдан, тажрыйбамдан көрүп атамын. Кечке чейин жазасыз дагы, кечинде жыйынтыктаңыз арасында өзүңүз барсызбы? Мен эмнени угуп атам, эмнени каалайм, дагы бир хоббиңиз менен канчалык алектендиңиз, канчалык чын жүрөктөн лицо менен жылмайып кое беребиз, бирок чын жүрөктөн жылмайдыңызбы, бир эргип күлдүңүзбү, өзүңүздүн бир ички оюңузду күйөөңүзгө жакшынакай кылып жеткире алдыңызбы, балдарыңызга мээримиңизди ачык түрдө сезим менен бере алдыңызбы, бир аз өзүңүзгө мээрим менен карай алдыңызбы? Анан караңыз, эгерде арасында сиз өтө аз болсоңуз же жок болсоңуз, анда сиздин өмүрдө уже баары башталган деген сөз, көйгөйлөр башталган деген сөз. Өзүңүздү унутпаңыз. Мен Турсунай Керимбековна онлайн, оффлайн форматта аялдарга сабак берип келемин. Ислам желидеги карым-катнаш академиясын аягдадым транзактык анализ боюнча. Йоганын 2 багыты боюнча тренермин, интим гимнастика боюнча тренермин. Көптөгөн аялдар менен иштешип, тажрыйба топтодум. Жана бир туңгуюкта калып кеткен аялдардын стресстен чыгуусуна жардам берип келатам. Ажырашуу алдында турган үй бүлөлөргө билимдердин пайдасы тийип атат. Жана көптөгөн аялдар ар кандай ооруларынан арылып алышты. Гинекологиялык ар кандай оорулардан айымдар дарысыз айыгышты. Жана ашыкча салмагыңыз болсо, стресс болуп жүрсөңүз, чарчабай берсеңиз, уйкуңуз канбай атса,
грыжа, артроз, ар түрдүү муун ооруларынан арылгыңыз келсе, биз муун ооруларын суук тийди, анан төрөттөн кийинки ушундай дей беребиз. Жок, муун оорулары бул подавленный эмоция, подавленный чувстволордон келип чыгат. Аялдын гинекологиялык оорулары аял өзүн унутуп кеткенде, аял катары өзүн тааныбай калган кезде башталат деп айтылып атат. Муну мен айтып турган жокмун, илим тастыктады жана бизге келген айымдар мындай көйгөйлөрдөн арылып атышат. Мен ошону сизге да каалаймын. Менин жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо курсума сизди чакырам.